Шайлоо 2015 партиялар арасында теледебаттарды баштайбыз. Саламатсыздарбы. Телекөрүүчүлөргө кайрылып кетем. Биздин эфир түзөбодо эмес, алдын ала жаздырылып көрсөтүлүүдө, бирок кандай жаздырылса, так ошондой өзгөртүүсүз монтаждалбай эфирге көрсөтүлөт. Аудитория үчүн да талаптар бар. Бүгүн эч кайсы тарапка тартпастан тынч тараптардын талкуусуна күбө болобуз. Кол чабуулар программанын башталышында гана жаңырса болот. Бул жерге чыга турган партия өкүлдөрүнө жооптор үчүн берилген 3 мүнөттүү үнөмдүү убактысынан ашпай пайдалануу зарыл. Бирин шылдыңдоо, инсандык сапаттарга шек келтирүүгө болбойт. Дебаттарда мен, Назика Атамбекова, суроолорду узатып турам. Таймашка чыга турган тараптарды чакырабыз. Кыргыз социал-демократтар партиясынын спикери Жанар Акаев жана Мекер ынтымагы партиясынын спикери Гүлжигит Исаков. Саламатсыздарбы, мырзалар? Алгач биринчи сурообуз биометрика тууралуу болот. Анда Жанар, сизге суроо. Быйыл биометрикалык маалыматты тапшырбагандар шайлоого киргизилбейт деп айтылып келатат. Бул жарандын Конституцияда көрсөтүлгөн добуш берүү укугун чектейби? Менимче эч кандай чектебейт. Биометриканы бул биз өнүккөн деген, биз адилеттүүлүк, чынчылдык, таза шайлоо боюнча үлгү алып жүргөн Европа мамлекеттери сунуштаган. Ошол эле Монголияны биз таза шайлоо боюнча канча жылдан бери мисал кылып, үлгү кылып келатабыз. Биометриканы тапшыруу бир гана шайлоого байланыштуу деген да туура эмес. Бул кылмыштуулукту азайтуу боюнча дагы, коопсуздук маселелери, бул өлкөнүн жалпы кызыкчылыгын коргоодо менимче пайда алып келе турган жакшы бир өнөктүк болду. Азыр элдин көпчүлүк пайызы тапшырды, каршы чыккандардын саны бар, андан боюн калыш керек, бирок абдан аз. Биометрика бул өлкөдөгү коопсуздук маселесинде дагы, кылмыштуулук менен күрөшүүдө дагы жардам берет. Эң негизгиси биз эгемендүү болгондон бери эңсеп келаткан таза шайлоону өткөрүүгө бул түздөн түз кепилдик. Биз ошол эле өнүккөн мамлекеттердеги, Европаны, Монголияны үлгү көргөн мамлекеттердей таза шайлоо өткөрүүгө дагы бир мүмкүнчүлүк ачылды. Демек, добуш таза өтөт деп ойлойсуз, э? Таза шайлоо өтөт. Макул, анда Гүлжигит мырза, сизге суроом. Биометрика шайлоодо фальсификацияларга жол бербөө үчүн киргизилип атат деп атат. Бул шайлоо таза өтөбү? Кандай деп ойлойсуз? Саламатсыздарбы, урмандуу мекендештер. Сиздерге жалындуу салам. Учурдан пайдаланып саламатчылайм. Мен ойлойм, бул биометрикалык маалыматтарды тапшыруу деги эле биометрикалык маалыматтарды жөнүндө мыйзамды киргизүү бул Конституцияга туура келбейт. Анткени Кыргыз Республикасынын Конституциясында бекем айтылган. Кыргыз Республикасынын 18ге толгон ар бир жараны кыргыз паспорту колунда бар болгон шайлоого катышканга, добуш бергенге укуктуу депчи. Бул Конституциянын бизге берген укугу. Бул бийлик чыгарып аткан биометрикалык маалыматты тапшырбагандар шайлоого катыша албайт деген бул милдеттендирүүгө кирип атат да. Ар бир жарандын укугу бар. Шайлоого жана шайланууга укугу бар да, бул милдет эмес. Бул мыйзам менен булар айтып атат. Бул милдеттүү түрдө кире албайсыңар деп атат. Бул Клара Сооронкулова да бекеринен Конституциялык палатадан чыгып кеткен жок. Жанагы укук коргоочулар дагы бул маселеде айтып чыгышты. Биздин лидер Темирбек Асанбеков дагы 18-июнь 2015-жылы шайлоого катышып аткан 14 партиянын ичинен, деги эле Кыргызстандагы башка партиялардын ичинен жападан жалгыз болуп, биринчи болуп ушул көйгөй боюнча айтып чыкты, өзүнүн позициясын билдирди. Бул бир. Экинчиси, таза шайлоо өтөт деп эле бул биометрикалык маалыматтарга тиркеп койгон, мындай байланыштырып койгон туура эмес. Анткени азыр бүгүнкү күндө аймактарда онлайн режимде шайлоо болбойт экен. Онлайн режимде шайлоо кандай болбойт? Ар бир аймакта өзүнчө шайлоочулардын тизмеси болот, каттоодон өткөндөр. Анан алар бир эле убакта кааласа бир участокко барып киргизет экен, шайлай алат экен. Анан ал башка жакка, башка участокко барып шайласа, ал онлайн режимде болбогон үчүн ал бюллетенди алып таштап кое берет. Мындайча айтканда, мен аябай жакшы үмүттөнүп атам эле, ушундай жол менен биз таза шайлоону өткөрө алабыз деп, бирок тилекке каршы көз боемочулук, тилекке каршы уланып атат. Анан Монголияны көп мисалга келтирип атышат, бирок Монголия менен Кыргызстандын түзүмдөрү, мигранттардын түзүмү, калкы канчалык каякта жашайт, аябай чоң айырма бар. Алар милдеттендирүү түрдө баарын өткөрдү, бирок акчалай сыйлык беришти да.
$100 ар бир немеге берип, милдеттендирип баарын өткөрүп алышты. Анан алардын ичинде тышкы миграция деген жок, ички миграция дагы канчалык мындай орчундуу болуп турбайт. А биздин Кыргызстандын ситуациясында bizde тышкы миграцияда 1,5 миллиондон мисалы канча биометрикалык маалыматтан өттү десе, күлкүлүү бир сумманы айтышат да. 7 миң, 8 миң деген гана сумманы айтышат. Ички миграция боюнча да маселе иши кылса, Акаев дагы, Бакиев дагы өздөрүнө мындай жамандык каалаган эмес да, бирок булар эмне үчүн мындайга барбашты мен түшүнбөй турам. Тышкы саясат боюнча Жанар мырза, АКШ менен Кыргызстан укук коргоочу Азимжан Аскаровго сыйлык берет деп кызматташуу келишимден чыкты. Бирок ошол эле убакта Кыргызстан качып кеткен эки президентибиз Акаев, Бакиев, бири Россияда, бирөөсү Белоруссияда жашап атышат. Кыргызстан ошого карабай эле экономикалык бирикмеге мүчө болуп кирди. Бул Кыргызстандын тышкы саясаттагы кош стандарттуулугубу? Кош стандарттуу деп мен айта албайм. Конкреттүү Америка менен Америка Кошмо Штаттары менен болгон мамиле эмне себептен келип чыкканын көрдүк биз. Мына Гүлжигит мырза июнь окуялары боюнча көп маселелерди козгоп жүрөт. Далилденген, өмүр бою абактан кесилген адамды ошентип урматтуу кылып сыйлык берип атканы өзү бир гана Кыргызстандын бийлигин эмес, бүтүндөй кыргыз мамлекетин, Кыргызстандын жарандарына болгон мамилени көрсөттү. Ошого жараша бирок жооп болду. Бирок мына тышкы саясатта мамлекет мен кайсы жак менен болом, кайсыл жак бизге көбүрөөк пайда берет, биз ким менен иштесек Кыргызстан жарандарына ыңгайлуу деп конкреттүү өзүнүн өнөктөшүн аныктап алыш керек. Бул Орусиянын тандалды, мына Евразиялык экономикалык биримдикке кирди. Бул жалпы мигранттардын кызыкчылыгындагы өзүбүздүн мамлекеттин биринчи кезекте улуттун кызыкчылыгы өйдө коюлган маселелер. Тышкы саясатта менимче муну моюнга алышыбыз керек. Жакшы жылыштар бар. Ошол эле Европа мамлекеттери менен дагы Батыш, Орусия бардык өлкөлөр менен эле бирдей мамиле бар. Эң башкысы тышкы саясатта азыр Кыргызстан мурдагыдай жетеленме, бирөөгө барып чөгөлөгөн саясатын токтотту. Азыр Кыргызстан менен бардык мамлекеттер тең ата сүйлөшө алышат. Бул мен үчүн бүтүндөй биздин мамлекет үчүн өтө чоң жемиштердин бири. Бирок биз мындан дагы күчтүү, кубаттуу мамлекет болушубуз керек деп ойлойм. Рахмат жоогуңузга. Гүлжигит мырза, сизге тышкы саясатта Кыргызстан Россияга көбүрөөк ыктады. Экономикалык жактан пайдалуу болот дегени менен мунун кандай саясий тобокелчилиги бар? Саясий тобокелчилиги, саясий рисктер бар. Барбы? Биринчиден, айтып кетсеңиз. Кыргызстан жана Жанар мырзанын да суроосуна да кошо кетейин. Биринчиден, Кыргызстан эч бир ири өлкөлөр менен, ошол эле Кытай менен, ошол эле Россия менен, ошол эле АКШ менен тирешкенге укугу жок. Эми андайга барбашы керек. Эмне себептен? Эмне себептен? Себеби Кыргызстандын ички дүң продукциясы, экономикалык кубаттуулугу, калкы ушундай параметрлерин алып караганда Кыргызстан аларга тиш кайрай ала турган өлкө эмес да. Демек, 21-кылымда бааламдашкан өлкөдө ар бир өлкө бири-бирине көз каранды. Ошондуктан бирөөнөн көбүрөөк көз каранды, бирөөнөн азыраак көз каранды. Ошондуктан ушул тең салмактуулукту, балансты сакташы керек. Кыргызстан бирөөгө ашыкча ишенип алып, экинчи өлкөгө, ошол биринчи өлкөгө ишенип алып эле экинчи өлкөгө мындай катуу тиреше бергени бул туура эмес. Анткени тышкы саясатта конъюнктура, абал бат-бат эле өзгөрүп турат да. Ошондуктан бүгүн тышкы саясатта ушундай принцип бар. Түбөлүк дос, түбөлүк душман болбойт. Ошондуктан кызыкчылыктар гана бар. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө айтып коюшат. Кыргызстандын 3 эле кошунасы бар депчи. Бул ушу 3 ири өлкөнү кошуна кылып коет. Биз 3 өлкөнүн ортосунда тең салмактуу сактап, көп вектордуу саясатты жүргүзүп, эч бирисин капа кылбай, эч бирисине да ашыкча көз каранды болбой, тең салмактуу саясатты, оор басырыктуу саясатты жүргүзүшүбүз керек, тышкы саясат. Саясий жагына келгенде, ЕАЭС болсо бул жерде элдер кандай маселелер менен кирип алганын элге коомчулукка түшүндүрүшкөн жок. Мисалы, ишкерлерибиз курулай убадалар менен көп нерсеге ишенип алышты, бирок тилекке каршы бүгүнкү биздин ишкерлерибиз жапа чегип атат. Аларга түшүндүрүү иштери толук жүргүзүлгөн жок. Анан биздин адистер менен деле кеңешип көрсөк, алар деле өздөрү толук билбейт экен да. Мындайча айтканда, бул саясий чечим болду. Саясий чечим болгондон кийин алдын эле айтып турат, Кыргызстандын экономикасы өтө эле чоң, кубаттуу экономика эмес да, ошон үчүн алар биздин экономикага кызык аткан жери жок. Бул саясий чечим. Саясий чечим болгондон кийин ошол максатына ылайык булар эртеңки күндө ЕАЭСте мамлекеттердин үстүндө дагы бир органдар түзүлсө, таң калбаңыздар. Ошого баратышат.
Биз саясий жактан тизгинди алып, чылбырды алып, кубаттуу өлкөлөргө карматып койдук тилекке каршы. Ушундай тобокелчилик бар. Жоогуңузга рахмат, Гүлжигит мырза. Азыр оппоненттерге качылаш суроо берүү мөөнөтү келип калды. Анда эскерте кетейин, жоопторуңуздарга 2 мүнөттөн гана убакыт берилет. Жанар мырза, баштаңыз. Мен программасын уккандан мурун Гүлжигит мырзага менин эле эмес, мындай көпчүлүк элдин суроосу, журналисттердин дагы суроосу. Силер ар шайлоонун алдында мекен ынтымагы деп пайда боло каласыңар. Лидериңер Москвада жашайт, келет. Анан ушундай да кыскасы. Башка партияда иштеп атат. Эмне үчүн ушул шайлоонун алдында гана чыга каласыңар? Ага чейин каякта болосуңар силер? Эмне иш кыласыңар? Чоң рахмат. Жооп бере Биздин бериңиз. лидер Темирбек Асанбеков 2010-жылы шайлоого катышты. Анан 8 ай өтпөй эле 2011-жылда шайлоого катышты. 2010-жылы парламенттик шайлоодо ийгиликке жетишти десек болот. 15 күн эле саясий аренага чыга алган партия 50 000 добуш алып атса, бул ийгилик. 2011-жылы деле шайлоого катышты, парламенттик эмес, президенттик шайлоого катышты. Ал жерде дагы 4-чү болду. Ошо 83 талапкердин ичиненчи 83 талапкердин 16сы катталды. Бул саясат, бул узун мөөнөттүү жумуш да. Бул бир күндүк жумуш эмес. Ошондуктан биз саясатка арканды узун таштап, бир позиция менен келе атабыз. Иштебей койду деген бул туура эмес. Биз эфирлерге чыкпай калсак эле булар жоголуп кетти дегенге алып келип атат. Саясатты, теневой экономика, баягы көмүскө экономиканы бийликтегилер тейлеп алган үчүн алар өздөрүнө караштуу массалык маалымат каражаттарын ачып алышып, анан ал жерге комментарийлерге дагы, жанагы серепчилерге да баарына ар бир саясатчы жөнүндө, ар бир саясий партия жөнүндө талкуу кылып атканда аларды атайлап кошпой коет, анан эфирге атайлап чыгарбай коет, анан эл айтат экен да, силер каякта жүрөсүңөр, тигилер чыгат. Алар буга окшогон чындыктарды биле бербейт да, ошондуктан ошентип айтышы мүмкүн да. Бирок бизге келгенде Темирбек Асанбеков 2011 жылдан бери Кыргызстандын аймактарынын 80%-ын кыдырып бүттү. Бул жоголуп кеткен жок. Бул эми жанагындай, эгер айтууга мүмкүн болсо, партизандык жол менен иштеп аткандай да, элдин баардыгы айтып атат. Баардыгы эфирге жанагы эле баягы аттуу баштуулар тырмакчанын ичинде эфирлерге чыгып алып, гезиттерге чыгып алып, биз иштеп атабыз деген түрдү көрсөтүп атпайбы? Эми ал баардыгы буйрутма экенин билесиздер да. Элибиз, карапайым элибиз аны жакшы билет. Биз жана айыл кыдырып, ошол элдер менен баарлашып турганыбыз бул жумуш да. Элдин аң сезимин көтөрүү бул өзү жумуш. Анан шайлоонун алдында эле пайда болуп калган жокпуз да. Биз жумушубузду алып барып атабыз, конструктивдүү сын пикирибизди айтып атабыз. Дагы эмне керек? Эмне барып алып туруп, эми бийликке деле мүмкүнчүлүк бериш керек да. Буларга 5 жыл мүмкүнчүлүк бердик. Булар бизди мындай теңине албай атат, бирок кандай баа берилсе дагы биз буларга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Жана 5 жылдык отчетун угушубуз керек. Экономика канча өстү? Биз ошого тоскоол болбой эле, өзүбүздүн арабызды кылдыратып эле, өзүнүн электорат менен акырын иштеп ишибизди алып баратабыз. Рахмат, Гүлжигит мырза. Сурооңузду Мен суроом Жанар мырзага экономикалык багытта болмокчу. Коомчулук жакшы билет, мына билбордтордо айтып чыгып атасыздар, 5 жылдын ичинде 1000 чакырым жол салдык, кайсы каражаттарга салдыңыздар? Анан айтып атышат 5 миллион 200 миңден 6 миллионго халыкка жеткирип койдук дейт. Бул жерде сиздердин тиешеңиздер кандай? Анда айтып атышат 395 миң унаа бар эле 2009-жылы, 2015-жылы бул унаалардын саны 1 миллион 200 миңге жетти дейт. Бул жерде сиздердин тиешеңиздер кандай? Анан дагы кайсы GSM операторлор, абоненттик мобилдик телефон колдогондордун саны 4 миллиондон 7 миллион 600 миңге жетти дейт. Бул жерде сиздердин тиешеңиздер кандай? Бул деги эле өкмөттү 2010 жылдан 2015 жылга чейин өкмөттү 5 башка өкмөт башкарды турабы Кыргызстанда, аткаруу бийлигин. Анан алардын баардыгы эле бир эле СДПКдан болгон жок да. Ошондуктан ар кандай өкмөттөрдүн жасагандарын өзүңүздөргө ыйгарып алуу бул бетбактык эмеспи? Рахмат. Калктын санынын көбөйүшү дагы азыркындай болуп, элдин сиз айтып аткан статистиканы өзүңүз келтирип кеттиңиз, байышы дагы бул жалпы азыркы мамлекетти башкарып аткан адамдардын эмгегинен мурун бул туруктуулуктун белгиси. Биз муну кош колдоп кубаттап абдан сүйүнүшүбүз керек. Ылайым дагы көбөйсүн. Ийинки 2020-жылда ушуну экеселеп жазалы. Бул сиз келсеңиз дагы ушинтип жазсаңыз болот. Жок, биз Мен жазбайбыз. 2010 Бизге тиешелүү жагын жазсын. Мен 2010 жылы Оштогу окуяда болгом. 2000 Жок, экономикалык багыттагы суроолорго жооп берсеңиз. Мен ушуга келип атам да мындай.
2010 жылдагы апрель окуяларын дагы көргөм. Сиз эми 2011 жылдан баштап келип атпайсызбы? Мен биякта элдин кандай акыбалдагы оор кырдаалдарды башынан өткөргөн адаммын. СДПКга келгенимдин себеби дагы ушул. 2010 жылдагы оор окуяларда бүтүндөй Борбор Азиядагы мамлекеттик лидерлер дагы, башка өлкөлөрдө чоң саясатчылар дагы Кыргызстан болбой калды окшойт. Булар тарап кетет окшойт. Жок болуп кетүү коркунучунда турат деген комментарийлерди беришкен. Бирок Кыргызстан андай болгон жок. Даңгыр жолду таптык, өзүбүздүн багытыбызды таап, туруктуу жолго, өнүгүүгө карай багыт алдык деген сөз. Мунун бардыгы сөзсүз түрдө азыркы көпчүлүк коалициянын дагы, депутаттардын дагы, өкмөттүн дагы, президенттин дагы, жалпы элдин эмгеги. Эгерде туруктуу биз мамлекет туруктуулукту камсыздап берсек, элдер жакшы жашоого мындан дагы жакшы шарт түзүлөт. Ошондуктан менимче бул жерде көрүнүп турат, туруктуулукту камсыздадык, элдердин ушундай бардар турмушка жетишине шартты түздүк. Жоголо алган жокмун. Жоңузга рахмат. Мисалы мен сурагым келди эле да, кечиресиздер. 1000 чакырым жол салынды деп атат. Бизде дайыма эле бюджетте бизде Гүлжигит мырза дагы бир убакыт. Эгер сиз жооп берем десем, мен анда баягы сурооңузга да кайра жооп беришим керек. Биометрикке жооп берейин, мен анда кайра анда мага да мүмкүнчүлүк Убактыңар берейин. бүттү. Кийинки суроого өтөлү анда. Чек ара маселесинде Кыргыз Республикасынын Өзбекстан жана Тажикстан менен чек ара маселесинде көптөн бери чечилбей келген талаштар бар. Өзбекстан менен чек арада такталбаган жерлер 324 000 километр, Тажикстан менен болсо 450дөн ашык километрди түзөт. 5-чакырылышта парламентте да чек ара маселеси чече алынбады. Ал арада ортодо кишилер каза таап, уурдалып, жаңжалдар болууда да. Ким жоопту бул үчүн? Жанар мырза, сиз жооп берсеңиз. Бул үчүн биринчи кезекте чек ара маселеси чечилбегени туура. Бул маселеде кемчилик бар. Бирок бул бир эле Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан эмес, дүйнөнүн көп мамлекеттерине ушул чек аранын айынан керек болсо согушка чейин жеткен мамлекеттер бар. Андан Кудай сактасын, мындан ошол эле Палестина менен Израилди көрүп атабыз, эмне болуп атканын. Мындан бир топ жыл мурун элдин баарында ушундай сөз тараган. Каримов дагы, Рахмон дагы, Назарбаев дагы Аскар Акаевди таптакыр тоготпойт, каалаганын кылат деген. Азыр андай жок. Мындай майда чыр-чатактарга эки мамлекет тең жооптуу болуш керек. Бирок андан дагы маанилүү маселелерге биз мына парламентке баргандан кийин көңүл бурабыз деп турат. Бул чек аралаш аймактарда жашаган элдер азыр көбү көчүп кетип атпайбы? Үйлөрүн сатып кеткендер бар. Ошол жерде айлык акыны көбөйтүп, аларга болгон жанагы төлөмдөрдү дагы көбөйтүп, бардык шарттарды түзүп, мугалимдердин айлыгын көбөйтүп, керек болсо үй курууга чейин жардам беришибиз керек деп ойлойбуз. Сиз айткан маселеде Кыргызстан тең ата болгондон кийин, тең ата болуп кошмо мамлекеттер менен сүйлөшкөндөн кийин ар кандай сөздөр чыгып, чек ара маселесинде бул бир гана бизди Кыргызстанды гана күнөөлөп коюп атпайбы, мынанча киши өлдү. Ошол эле Тажикстандан деле жабыр тапкандар болот. Мен ошол эле Тажикстандын дагы Өзбекстандын сайттарын карайм. Алар болсо ушул Кыргызстан бизди ушундай бир ыдык көрсөтүп атат деген ойлорду айтышат. Чек ара маселесинде тынч чечип коюунун жолун сунуштаса, айрым мамлекеттин президенттери анда сен могул жерге жол курбашың керек. Могул жерде чыгып кетишиң керек. Бул деген Кыргыздын бул жерин бизге беришиң керек деген талаптарды коюп атат. Азыркы бийлик андай талаптарга көнгөн жок. Биз сага чөгөлөп жерибизди бергенден көрө, биз тең ата сүйлөшүшүбүз керек. Биз дагы бирдей укуктагы мамлекеттерибиз деп аларга жалынып жалбарган жери жок. Кадимкидей тең ата сүйлөшүү жолун тандады. Менимче чек арадагы акыбал күндөн күнгө жакшырат. Мындай чыр-чатактар бул бир эле бийликтин эмес, бардыгыбыздын проблемабыз. Чек арада чыр чыгып атат деп кыйкырып сындагандардын баары Бишкекте отуруп алып, интернеттен жөн эле сындап койбой, колунан келген ошончолук эле бир мекенчил жигит болсо, ошол жерге барып, мен мисалы аткендеги канча чек арага баргам. Мен ал жерде элдин турмушун жакшы билем. Талай ирет кабар алгам. Барып ошол жерде чек арага жумушка орношуп, же ошол жерде бир мугалим болуп дагы иштей турган азаматтар көп болсо жакшы болмок. Рахмат, рахмат. Анда экинчи суроомду узатайын. Буга чейин парламентте айрым депутаттар тарабынан чек арада жашаган тургундарга курал берүү демилгесин көтөрүп чыкканда, бирок кырдаал курчуп кетиши мүмкүн деп кооптонуулардан улам демилге ишке ашкан эмес. Сиз кандай деп ойлойсуз? Сиз ушул демилгеге кошулат белеңиз? Колдойт белеңиз ушул демилгени? Мындай айтып кетели, биздин чек ара аймактагы маселелер бул 2010 жылдан бери такыр чечилген жок. Мен алсыраак жооп берейин, мындай жалпылык эле. Кыргызстандын азыр бүгүнкү күндөгү Өзбекстан менен болгон чек аранын узундугу мисалы 1378 километрдин чакырымдын арасынан болгону 1007 чакырым гана такталып чыккан. Калган 371 километр такталбай турууда.
Тажикстан менен болгон чек арада болжол менен 450 километр чакырым алда тактала элек. Казакстан менен Өзбекстан чек арасы ал такталып чыккан, бирок демаркация боло элек. Эми бул маселелерди айта турган болсок, биздин жогорку жакта турган жетекчилерибиз риторикаларда, тышкы саясат жүргүзүп атканда риторикаларына аябай көңүл буруш керек да. Эмне дегенде, бир эле адамдын бир тура эмес сөзү биздин жарандарыбыздын, баткендик туугандарыбыздын, мына Алабукалык туугандарыбыздын, мына Жалал Абад областындагы жана Баткен областындагы туугандарыбыздын ийиктей болуп атылышына себепкер болуп атат да. Буга ким күнөөлүү? Албетте, бул жерде жанагы тышкы саясаттын туура коюлбагандыгынын айынан болуп чыгып атат. Анан маселелер тура берет, биз аларды чечпей эле андан көрө башыбызды кумга тыгып алып көрбөмүзгө салып туралы. Каримов көз өткөндөн кийин картайып калды. Көз өткөндөн кийин анан чечебиз деген маселе бул аябай туура эмес маселе. Анда сиздердин кандай сунуштарыңыз бар? Сунуштарыбыз мындай да. Эми бул сөздөр тигилерге жетет да. Жеткенден кийин алар эми өчөшүп, өткөндө эле көрдүңүздөр 8 майда 2015 жылы жыйында отуруп алып кайма айтышып атышат да. Эми жетекчиликтеги эки кишилер ошол чечүүнүн жолдору мындай. Риторикага көңүл буруш керек, жанындагы спичрайтерлер жандоочу кийик аттырат дейт. Жанында иштегендер дагы аябай жакшы кеңештерди бериш керек, туура жолго салып туруш керек. Ооба, албетте, жок дегенде биздин жетекчиге ошол сөздөрдү айттырбай коет да. Анан биздин сунуштарыбыз кандай? Биздин сунуштарыбыз биринчи кезекте мына Улукбек Кошкоровго окшогон Баткендин тың чыкмаларына, аларга кек сактаганын ордуна алардын сунуштарын эске алып коюш керек. Алар айткан, бизге мейман айымдар жетишпей атат, медиктер жетишпей атат. Ушундай жеңилдиктерди кылып бергиле дегенде 2 жыл мурда 2013 жылы четке кайып койгондар, эми аны азыр чыгып алып ошол маселени көтөрүп атат. Биринчи жолу сунуш болуп аткансыпчы. Биз курал жарак маселеси менен эмес, биз сүйлөшүү жолу менен гана, эки жактын кызыкчылыгын эске алуу жолу менен гана, тынчтык жолу менен гана, анан кошунаны тандамай жок, биз жаман көрөбүзбү, жакшы көрөбүзбү, алар менен бирге жашаганга милдеттүүбүз. Ошондуктан башка өлкөлөргө эле ишене бербей, өз алдынча отуруп тил табышканды үйрөнүшүбүз керек. Рахмат Гүлжигит мырза. Анда кийинки сурообузга өтөлү. Энергетика маселеси боюнча Кыргызстан Борбор Азиядагы гидроэнергетикалык ресурска бай өлкөлөрдүн бири экени. Бирок парадокс, ал энергетиканы экспорттогон ордуна дайыма кышында аны тескерисинче импорттоп алабыз да. Энергетикалык тармактагы кризистен чыгарууга өкмөттүн алы келбей жатат. Сиздердин партияңыздын программасында энергетикалык тармакты көтөрүү боюнча кандай сунуштарыңыздар бар? СДПК партиясынын программасында эмес, муну иш жүзүндө эле көргөзүп койду. Биз программаны айтып, монда кылып, анда кылып жиберебиз деген убадалардан алыспыз. Анткени бул факт түрүндө көрүнүп турат. Жакында Датка кемин ишке кирди. Мына Камбарата дагы азыр айрым себептерден улам токтоп турат, бирок бул дагы чоң долбоорлордун бири. Бирок энергетикалык кризистен чыгаруунун жолун мен мурдагы бийликтерге мындай бирдеме шылтаганда аябай жаман көрөм. Бирок айла жок айтышка туура келет. Системаны мына Ширшовдун системасы деп койгон. Сууну сатуудан баштап энергетикага бөлүштүрүү компанияларга чейин коррупциянын гүлдөшү. Ушулардын айынан, эски эки режимдин айынан биздин энергетикабыз абдан оор кырдаалга кептелген. Мындан чыгуунун жолу эми ушул бийликке туш келип отурат. Бул жерде баарыбыз кол кабыш кылышыбыз керек. Энергетикалык көз карандысыздык сөзсүз болуш керек. Мурдагыдай суу сатмай азыр токтоду. Мына Датка кемин ишке кирди. Анан буюрса биз бир нерсени дагы эске алышыбыз керек. Электр энергиясынын баасынын мындан дагы арзан болушун баарыбыз каалайбыз. Бирок жалпылап салыштыра келгенде Борбор Азияда бизде абдан салыштыра келгенде бизде электр энергиясы арзан. Мисалы, светтин баасын мен өзүм абдан үнөмдөйм да, светтичи. Ушул үнөмчүлдүккө үйрөнүшүбүз керек. Азыркындай ГЭСтерди көз карандысыздык, чакан ГЭСтерди куруу боюнча толтура долбоорлор бар. Мынандай Датка кемин сыяктуу чоң долбоорлор 5 жылдын ичинде ишке кирип аткандан кийин мындай долбоорлор эмки 5 жылдыкта дагы бүтөт. Камбаратта бүтөт, ишке кирет, энергетикалык көз карандысыздык менен толук камсыз болобуз. Жообуңузга рахмат. Анда экинчи суроо сизге, Гүлжигит мырза. Кыргызстан суу маселесинде коңшу өлкөлөр, тактап айтканда Өзбекстан, Казакстан менен түшүнбөстүктөрү бар дагы делечи. Кыргызстандан аккан сууну кошуналар аймактагы жалпы эле суу деп ага акы төлөгүлөрү келбейт. Бирок суудагы байлык эсептелет да. Кыргызстандын Борбор Азиядагы суу саясаты кандай болуш керек? Рахмат сурооңузга. Бул Орто Азия өлкөлөрү дегеле советтик доордон бери булар бир системанын ичинде калыптанып калганда.
бири-бирине көз каранды болуп атайын ошондой уюштурулуп калган. Мындан бир моментте бир учурда чыгып кетиш мүмкүн эмес, бирок 24 жыл чоң эле мөөнөт, 24 жылдан бери эч нерсе жасалбагандыгынан улам ушундай маселени дагы эле козгоп отурабыз да. Туура биз кошуна өлкөлөр менен тышкы саясаттын да бир бөлүгү да бул. Тышкы саясат ички саясаттан башталат да. Кошуна өлкөлөр ички саясатта ошол өлкөдө туруктуулукту, анан элдин ишенимин алып, алардын алдына келип столго отуруп сүйлөшүп аткан болсо, аларды теңине алат да. Анан ички саясатта бурмалоолорду элди алдап эле, бага 24 жылдан бери элди алдап туруп, анан кайра эле келип алса, тигилер деле келе эмес да, алар билет да. Анан буларды теңине албай атат. Ошондуктан теңине албай атат. Ошондуктан мен айтмак элем, тышкы саясаттын бул кесепетин айынан келип чыгып атат. Эмне үчүн мындай болуп атканы? Тышкы саясат ички саясаттын уландысы да. Ошондуктан ички саясатты туура чечишибиз керек. Энергетика маселесине келгенде, мен да кичине козгоп кетейин. Энергетика маселесине келгенде, Кыргызстандын потенциалы 140 миллиард киловатт сааттан 160 миллиард киловатт саатка чейин потенциалы бар Кыргызстандын жалпыча. Тилекке каршы ушул потенциалдын болгону бир 8-9% гана ишке ашырылып атат да. Ошол 8-9% бул 14-14,5 миллиард киловатт саатка дал келет. Ал 14 алдагы жетпей калып, быйылкы жылы Тажикстандан, ошол эле Казакстандан тилекке каршы 1 миллиарддан 1,5 миллиард киловатт саатка чейин энергия сатып алып атабыз. Өзүдө ошончолук потенциал бар болуп туруп, сатып алып атабыз. Бул деген менеджменттин жоктугунун белгиси да. Эми баягы бир нерсе айтсак эле сындай берет деп айтып атышпайбы? Биз эми сандар алдабайт да. Биз сандар менен сүйлөп атабыз. Сандар алдабайт. Ошондуктан туура система коюлушу үчүн, чет өлкөнүн, коңшулаш өлкөлөрдүн жетекчилери менен тең ата отуруп сүйлөшүп, аларга альтернативаларды сунушташ керек. Биз энергетикалык коопсуздугубузду чече албай атабыз. Бизге жардамчы болгула, кандай маалде жардамчы болгула? Аларга тилемчилик кылып эмес. Тажикстанга окшоп, мисалы, Тажикстан деле Рогун ГЭСин куруп алды. А биздикилер дагы деле бирөөлөрдүн көзүн карап отурат. Бул туура эмес. Кыргыздар унутпагыла эч качан, сиздерден сураныч. Эч ким келип бизге өлкөбүздү оңдоп бербейт. Кыргызстан бизге эле керек. Ошондуктан тажик туугандарчалык жокпузбу? Рогун ГЭСин өздөрү эле акционерлер болушуп, элдер куруп алышты. Мурда башташты эле, элдер күлдү эле, азыр бүгүнкү күндө ишке ашырып алышты. А могу датка кеминин боюнча кылымдын долбоору деп айтып атышпайбы? Бул кылымдын долбоору эмес. Бул деген орустардын убагында пландаштырылган Советскордо. Кийин Максим Бакиев Кытайга барып, ошол жерде инвесторлорду таап, ошону ишке ашырган да. Ошонун айынан тышкы саясатта көп вектордуу саясат жүргүзө баштады деп бийликтен кетти. Бирок анда башка кылмыштар бар эле, ал башка тема. Дагы Камбар ата темасына келгенде, Камбар ата темасы боюнча, Рахмат Гүлжигит мырза. Камбар ата темасы азырынча Россиядагы санкциялардан улам. Сиздин убактыңыз бүттү Гүлжигит мырза. Ошондуктан улам аларды күтүп тура эмес да. Сөзүм аягына чыккан. Рахмат. Макул. Анда эми азыр оппоненттердин кайрадан суроо жооп убактысы келип калды. Эмки суроо жоопту сиз баштасаңыз Гүлжигит мырза. Жанар мырза, айтсаңыз, бийликке адам эмне үчүн келет? Мисалы, келет, коомдун маселесин чечиш үчүн келет, анан элге кызмат кылыш үчүн. Анан ошо элге кызмат кылыш үчүн келген кишилер коомдун кызыкчылыгын аткарбай эле жеке кызыкчылыктарын чечип жүрсө, ал кишилер бийликте тура бергени канчалык туура? Мен мисалдап кетейин, мындай конкрет аргументтеп. Мисалы, Чыныбай мырзаны мен ушул жылдын апрель айында мындай жупуну кийинип алып аэропортко Туркияга кетип атканын көрдүм да. Бир самолетто учуп кеттик. Анан бул каяка барат экен деп мындай жупуну кийинип алган да, мындай фракциянын лидери деп айтыш кыйын да. Анан эмне үчүн андай болду деп мындай иликтеп көрсөм, ал жакта бир алтын компаниясына барып лицензия көтөрүп алып, ошо лицензияны ошо биздеги алтын кен лицензиясы бар кенде ошолорго сунуштап жүрүптүр. Мен айттым, ойлодум да, биз буларды мамлекеттик маселелерди чечсин деп бийликке алып келсек, булар отуруп алышып жеке маселени чечип атат. Анан өлкө кантип өнүгөт? Ошону жооп берип коюңуз. Рахмат. Идеалдуу партия, идеалдуу бийлик болбойт. Сөзсүз баарында бирден ката кетет. Айрым бир учурларда ката кетет. Бул суроо эгерде мисалы ошол жерде жөнөкөй жупуну кийинип алып, ошол алтын кениндеги Гүлжигит мырза айткан кагаздарды көтөрүп алып мен жүргөн болсом, мен анда азыр жооп берет элем. Буга Чыныбай Турсунбеков өзү жооп бериш керек. Бирок мен аны мындай чогуу бир тизмеден кетип атпайбызбы?
эгерде кандайдыр бир маселелер болсо сотко бериш керек. Андай нерсени сот укук коргоо органдары өзү аныкташ керек. Азыр мурдагыдай бийлик деле, тиги деле, бу деле, монун тууганы, аны муну деген заман жок азыр. Коррупционерсиңби, уурдадыңбы, ордуң түрмөдө. Бардыгы ушундай жол менен кетет. Муну эми Чыныбай мырзага тиешелүү суроону, бул албетте Гүлжигит мырзанын укук коргоо органдарына кайрылганга мүмкүнчүлүгү бар. Алар тактап жооп берет деп ойлойм. Жооп берип коеюн, бир кичинекей эле кыскартма, э? Биздин Мелис Аспеков деген партиялашыбыз бар. 94-тизмеден кетип атат Мекен туманынын атынан. Ошол киши, анан сиздин кесиптешиңиз Кубанычбек Жолдошев деген булар ал кишинин коррупционер экенин далилдешип, фактылар менен чыкканда, бул бир партияга көө жүгүзүп аткан үчүн ал мен аны тааныбайм, ал жооп берди деп жоопкерчиликтен качканыбыз туура эмес болуп калат. Ошол биздин партиялаштар сотко бергенде ал кишини бүгүнкү депутаттык кол тийбестик талапкердин кол тийбестик мандатына карабастан аны бошотпой атышат. Мындайча айтканда сот адилеттүүлүк ишке ашпай атат. Ал жок дегенде ошол 25-октябрга чейин бошотулушу керек эле. Андан кийин соттосо боло берет. Сиздин айтканыңыз ошон үчүн сотко кайрылса болот, органдарга кайрылса болот дегениңиз суу кечпейт. Неге дегенде биз кайрылдык, кайрылган менен алар бошотпой атат. Демек Кыргызстанда адилеттүүлүк иштебей атат, мыйзамдар иштебей атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушундай абалга кептелип отурабыз кыргыз калкы катары. Менин атым Жан Аракаев, Чыныбай Турсунбеков эмес. Мен ар дайым адилеттүүлүккө, ак ниет адамдарга таянып иштеп келдим. Рахмат. Эми сиз сурооңузду узатсаңыз. Гүлжигит мырза, мен мындай сиз менен дебатка чыкканыма мындай бир чети ыраазы болуп калдым. Ушундай өзүнчө мындай ой жүгүрткөн, анализдей алган адамдар бизде көбүрөөк болуш керек. Сындап турган, эркин адамдар, баарын айткан адамдар көбүрөөк болуш керек. Сиз дагы, мен азыр отуруп ойлоп атам да, сиз дагы, Темирбек Асанбеков дагы мындай мамлекетке кызмат кылыш үчүн абдан мыкты тажрыйба керек да. Баарын мындай тажрыйба иштейт. Сиз бир районго барып, бирөөңөр мектепке директор болуп, же бирөөңөр бир районду башкарган бир аким болуп, ушинтип башкарып, бир ошол жакта бир 4-5 жыл сынап өзүңөрдү, тажрыйба алып, мамлекетке кызмат кылып көрбөйсүңөрбү? Анан эгер ал жакта жакшы кылсаңар, анан ушинтип шайлоого катышып, мындай жалпы система менен күрөшкөнгө бир өзүңөргө ыңгайлуу болобу деп ойлойм да. Чоң рахмат. Башынан айта кетейин, менин турмуштук басып өткөн жолум 35 жаштамын. Басып өткөн жолум мектеп жашоосунан жашоо мектебинен өттүм да. Мен ошол эле Кыргызстан кичинекей өлкө да. Анан мугалим эмне жумуш аткарып атат, кимге көз каранды болуп атат, катардагы кызматкерлер, биздин коопсуздук кызматкерлерибиз баардыгы кандай жашоодо жүрүп атканын биз көрүп атпайбызбы? Көрүп, анан бул алла кандай эле көрүнүп турат да. Анан мен өзүм мамлекеттик иште иштебегеним бул мамлекеттик көтөрүүмө тоскоол эмес. Неге дегенде мен бир принципти карманам да. Мамлекеттин казынасына эч кол салбашым керек депчи. Ошондуктан мен 21 кылымдын кадрлары деген программа менен чет өлкөдө окуп келгенмин. Бирок мени бир дагы мамлекеттин кызматкери келип иштеп бер, мамлекетиңе карызың кутулуп бер деп айткан жок да. Анан мен өзүм барып кайрылсам, мага айтышкан: силер келип иштеп бергиле, бирок бизде ушундай коррупция системасы бар, аласың, бересиң, ошондо гана иштейсиң деди. Мен айттым: мен албай дагы, бербей дагы жөн эле жан дили менен иштеп берейинчи, кандай кызматка атасаңар дагы, Баткенге да жөнөтсөңөр да барайын дедим. Бирок айтты: сен анда керегиң жок дейт. Сен келип алып биздин коррупция системасын бузуп саласың деп атышат. Анан мен кантип иштейм? Анан бирок аналитикалык жөндөм болгондон кийин Кыргызстанда экономика негизи жок. Экономика жок. Анан баягы 1,5 миллион мигрант менен мен Россия жергесинде, Түркия жергесинде алар менен иштешип, алардын көйгөйлөрүн угуп, мен коом менен иштешип келатам. Бул баягы сөзсүз эле мамлекеттик иште отуруп алып, эч нерсе жасабай отуруп, баягы эмгек китепчесине стаж кетип атат. Анан баягы жөн эле барып келип, туфлисин жыртып, жанында шымын жыртып эле жөн эле отурганга мен буга тажрыйба деп эсептебейм. Мен элдин ичинде жүрөм да. Элдин ичинде жүрөм, бул агымдын ичинде жүрөм, элдин ичинде көбүрөөк маалымат алып атам. Баягы бийликте отургандар, мамлекеттик кызматта иштеп аткандар, алар жанагы кайерге барса алдына даярдап койгон, майы кызматкерлер болсо жолду тосуп турат. Булар күнүмдүк турмуштагы оорчулукту билишпейт да. Бардыгы даяр. Ошондуктан мен аларды элдин ичинде жүргөн үчүн кайсы жерден башташ керегин билебиз. Биздин партиялаштар билет, Темирбек Асанбеков билет. Себеби өзүңүз эле баягы Грузия боюнча айтып кеттиңиз. Каха Бендукидзе бир күн дагы мамлекеттик кызматта иштеген эмес. Ал ишкер адам болгон. Ишкер адамдар эффектүүлүк эмне экенин жакшы билишет. Ошон үчүн мамлекетке келип туруп, өнүктүрүү министрлигин өзүнчө ачып туруп, жалаң баягы күчтүү менеджерлерди алып келди. Алып келип туруп эле ошол менеджменттин системасын ишке ашырды. Ошондо анан компетенттүүлүк
компетенттүү адамдар келип, жаштар келип, Сиздин жакшы иштеди да. Эки сөйлөө менен жооп кайтарды эле, мен ошол укугуман пайдаланып коеюн. Айтып атпайбы, акча бербесең жумушка кирбейсиң деп. Бул шылтоо, бул калп. Мен бир дагы жолу пара алган эмесмин, пара берген дагы эмесмин. Бирок мына мамлекеттик кызматта иштеп келатам. Эмне үчүн СДПКны тандagaным дагы, мен бул партияга келгенде бир сом акча сураган жок. Бир сом акча берген жокмун, ошондуктан пайдаландым. Менимче бул мындай шылтоо болбош керек. Жооп кайтарып коеюн, мен бул неме, бул мамлекет чалабыз болуп атат. Мен жооп берип коеюн кыска эле. Кыздарыма сураныч. Бул жерде мындай болуп атпайбы? СДПК аркасында булганып калган, биз кийинки суроого өтөлү, анда миграция саясатын кечиресиз. Жооп кайтарып коюшуң керек. Жооп кайтара албайсыз, анткени сиз Жанар мырза өз укугу менен колдонуп. Башка суроо бергенде ошол жактан пайдаланып. Келиңиз анда кийинки суроого өтөлү. Миграция маселеси боюнча Евразия биримдигине кирүү менен Кыргыз Республикасы бир катар тобокелчиликтерге тушугат деп эксперттер болжоп атат. Анын бири бул интеллектуалдардын тышкы агымы күчөйт деген коркунуч бар. Эмгекке жарамдуу кара күч Орусия, Казакстан, ал эми кесипкөй жаштар Европа, КМШ аймагына чыгып кетсе, Кыргыз Республикасынын эмгек ресурсу келечекте кандай болот? Жанар мырза жооп берсеңиз. Эми бул дал ушул эмгек ресурсу деп атабыз. Мына баары жыргаганынан кеткен жок. Жумушсуздуктун айынан кетип атат. Мен абдан жакшы түшүнөм. Канчалаган биздин кичинекей бөбөктөр, өспүрүмдөр атанын, эненин мээримин көрбөй айылдарда чоңоюп атат. Алар болсо бала мээримин жыттай албай атат. Баатыр тайене, баатыр таякелер пайда болду. Балдарын төрөп, өздөрүнүн ата энесине таштап кеткен үчүн. Бул миграция маселеси чоң проблема. Бул үчүн көптөгөн жумуш орундарын камсыз кылуубуз зарыл, бул үчүн тынбай иштеш керек. Ошондуктан биз келерки 5 жылдыкта 350 миңден ашык жумуш орунун камсыздаш керек деп эсептейбиз, анын жолдорун билебиз. Бирок ошол эле убакта азыр айылдарга барсак, бул мен Гүлжигит мырзага баягы жообуна дагы суроосуна дагы жооп катары болсун, бул бийликтин эмгеги деп дагы айтпайм. Азыр айылдарга барсаңар, биздин айылда мисалы, алайда мындай бир адамдардын турмушу оңолгонун байкайсың да. Үйлөрдү оңдогон, мал бар, анан машинелер көбөйгөн, мисалычы, жанагы айтып атканыңыз ошондон. Айылдардагы турмуш, мисалы, араба менен чөп ташыган адамдар калбай калыптыр азырчы. Бүт эле машина менен ташышат, мындай турмушунун оңолгонун белгиси. Муну дал ушул сыртта иштеп жүргөн мигранттарыбыз жасады. Бул мигранттардын эмгеги, мигранттар Кыргызстандагы ар бир айылдагы турмушту оңдоп атат. Ошол эле учурда Турцияны мисалга алалы. Турция кантип азыркындай өнүккөн дүйнөдөгү экономикасы кубаттуу өлкөгө айланды. Булар дагы ошол убагында Германияга кетип, Германияны көздөй агылып, ал жактан акча жиберип, анан өзүнүн ушундай айылдарын чыңдап, анан мамлекетин чыңдады. Биринчи кезекте өзү байыды, экинчи кезекте мамлекетин байытты. Бирок ошол эле убакта мигранттардын укугун коргоо маселесин биз күчөтүшүбүз керек. Мына Орусиядагы элчилик дагы буга жетиштүү аракеттерди кылып иштеп атат. Албетте эми жаман жагын баарыбыз да көрүп турабыз, терс жактарын. Канчалаган мигранттардын сөөгү келип атат. Анын баары бир эле мен эмес, элдин баарын ушул сай сөөгүн сыздатат. Бирок ошол жакта пайдасы дагы бар. Ошондуктан мигранттарды биз акырындык менен Кыргызстанга кайтарууну, аларды жумуш ордун камсыз кылууну сөзсүз ойлонушубуз керек. Рахмат. Ошол сиздин жообуңузга аралжы. Акча тапканы кетип, Россиядан өлүгү келген кыргыздар тууралуу болот да. Статистиканы алсак, соңку 2 жылда 400дөн ашык кыргызстандык Россияда каза болгон арасында ооруп, өлүп, өз өлүмү менен каза тапкандар да бар. Бирок көпчүлүгү улутчулдар колунан ажалын тапкандар. Кыргыз бийлиги бул тууралуу эмне үчүн тема көтөрбөйт деп ойлойсуз? Мигранттар укугу тууралуу тема көтөрүп, орус бийлигине жакпай каламбы деп коркобу же? Сиздин оюңузча? Көз карандысыз саясатты көз карандысыз адамдар гана жүргүзө алат да. Көз каранды болуп бирөөлөргө бир нерселер тиленип, ошолордун макулдугун, батасын алып бийликке келгендер алардын сөзүнөн чыкпайт да, эч качанча. Мен бул көптөгөн маселелерди ушул өңүттөн алып карайм да. Мен өзүм Россия жергесинде, ошо Түркия жергесинде көп жүрүп калган мигрант катары, мен да экс-мигрантмын да. Ошол жылына 100дөн 300гө чейин мекендештерибиз каза болуп келет эле. Биз алардын баарына жардам бергенге күчүбүз жетпейт эле, бирок мен да өзүм да катышып калган жерлерим бар. Акча жактан жардам бергенге аракет кылдым, болбосо жол жобосун көрсөтүп, юридикалык жактардан жардам бергенге аракет кылдым. Бул маселелердин баарын мен концепция жазып чыкканмын, концепция жазып интернеттен да жарыялаганмын. Биздин жогорку кеңештин 5-чакырылышында депутаттар келгенде аларга да социалдык маселелер боюнча комитеттин мүчөлөрүнө аларга бергенмин.
урматтуу тышкы иштер министрине да бергенмин ошол кездеги биринчи кишилерге, ошо президентке, ошолор баардык жетекчиликке айтканбыз, бирок айткан менен эч нерсе аткарылган жок да. Анан элчиликте иштеп аткан биздин жердештерибиз дагы, кызматкерлер дагы, алар болгону 14-15 эле киши иштейт. Анан 2-3 юрист бар. 2-3 юрист бул 1 миллиондон ашуун мигранттарга тейлөө көрсөтө албайт. Анан булар жөн эле мындай неме жагынан турат да. Бул миграция маселесин кантип чечебиз? Миграция адам бар жерде экономика болот да. Адам жок жерде экономика жок болот. Мына Кыргызстанда тилекке каршы бүгүнкү күндө экономика жок эсе. Себеби адамдын агымы сыртка кетип калды. Биз кыска жана орто мөөнөттө Кыргызстанга акча келип атат деп өзүбүздү сооротуп атабыз. Бул жакшы нерсе. Бирок узун мөөнөттө биз улут катары жок болуп калышыбыз мүмкүн. Себеби баягы өзүнүн ата энесинин тарбиясын көрбөй өскөн кичинекейлерибиз баягы кой дегенди билбей башкача болуп өсүп калышат да. Анан Жанар мырзанын дагы Түркия жөнүндө айтып кеткендерине бир кыстара кетейин. Биз ал өлкө менен салыштырыш үчүн биздин жүрүш турушубуз, дүйнө таанымыбыз, баалуулуктарыбыз окшош болуш керек да. Алар чет өлкөгө барганы менен, мисалы Германияга 3 миллиондой киши барган, түрк жараны. Алар барганы менен алар өздөрүнүкүн алдырган жок да. Алдырып өзүнүн баалуулуктарын бекем сактап калышты. Ошонун айынан өзүнүн мекенине болгон сүйүүсү мындай байланганы сезилип турду да. Ошондуктан алар өлкөсүн көтөрүп койду. Биздин учурга келгенде мына кыска мөөнөттө, орто мөөнөттө булар билинбейт, бирок узун мөөнөттө биздин кетип аткандар, ал жакта балалуу болуп атышат, балалуу болуп аткандар, Москвада төрөлгөн, Россиянын мындай өнүккөн жерлеринде төрөлгөн биздин жарандарыбыз, алар Бишкекке келгиси келбейт, айылдарды айтпай эле коеюн. Ошондуктан биз узун мөөнөттө өлкөнү жоготуп алуу, эми өлкөнүн эң чоң байлыгы бул кен байлыктары эмес, суулар эмес. Өлкөнүн эң чоң байлыгы бул адамдар да. Ошол адамдарды биз жоготуп ала турган болсок, анда тилекке каршы өнүгүүдөн сөз кылбай эле койсок болот да. Ошондуктан биз аларды бул жака кайтарып келиш үчүн биз эмнени кылайлы деп атабыз. Баягы көмүскө экономикасын көзөмөлдөп алган кишилер ошолордон жөнөтүп койгон акчасын эле бул жерде башка өлкөлөрдөн буюмдарды импорттоп эле, алар келген акчага эле сатып коюп эле мындай коомдук экономикалык агымдарга отуруп алышып, көмүскө экономикасы бүгүнкү күндө 70%га жетип калып атат. Анан ошону менен эле отурушат да. Анан бийликке булар улам эле мына Жанар мырза окшогон таза кишилерди колдонушуп, буларды колдонушуп, тигилер болсо дагы деле ошол өздөрүнүн отуруп калган бутагын кеспейт алар эч качан. Рахмат. Ошол нерседен кутулгусу келип атат да. Мен миграция маселесинин чечимин Кыргызстанда көрүп атам, Кыргызстандын ичинде, экономиканын структурасын оңдоодо көрүп атам. Рахмат. Анда эми өлкөбүздүн эң көйгөйлүү маселебизге кайрылсак, коррупция маселеси. Кыргызстанда коррупцияны жок кылыш үчүн саясий эрк керек деп атышат да. Айтсаңыз, Жанар мырза, ал кандай эрк болуш керек? Мисалы үчүн биздин президент Атамбаев эмне кылышы керек? Азыркында эрк керек. Мына азыр иштеп атканда эрк керек. Көпчүлүгү бирок эрк жетишпей атат деп атат да. Көпчүлүгү эмне себептен ушундай? Көпчүлүгү эрк бар деп атышат, бирок бул жерде ушул күч органдарынын айрым катачылыктарын байкап атабыз. Мен дагы өзүмүн журналисттик тажрыйбамда дагы дал ушул коррупция менен күрөштү башкы максаттарымын бири деп койгом. Коррупцияны жоюу үчүн көп аракеттер болот. Мисалы Кытайды алалы. Адамдарды пара алган үчүн атып салып атат. Бирок коррупция тыйылып калган жери жок. Ошондой эле кетип атат. Бизде дагы улам камап атат, бирок кармалган коррупционерлердин саны өтө эле азайып кеткен жери жок. Бирок ошого карабастан мына бир канча ушул чакырылышта бир канча депутат кармалды. Айрымдары азыр түрмөдө. Ушундай болуп, элдин эсебинен жеген адамдарды кустурган саясат дагы уланышы керек. Бул жаатында президент эч кимди аяган жери жок. Өзүнүн аппарат башчысын дагы акча алган үчүн камап отурат. Эгерде мурдагы эски режимдерди эске алганда, ал жерде мындай тааныш тамыр үчүн мыйзам иштечү эмес. Азыркындай болуш керек. Азыр көпчүлүк чоңдор, депутаттардан баштап райондун акимдерине чейин коркуп калды. Бир күнү дагы кирип келип мени ушул акча алганым үчүн камап коюшу мүмкүн деп. Бул эркти биз жамы журт колдошубуз керек. Элдер дагы буякта коррупция болуп атат, буякта акча алып атат деп койгондун ордуна, жана Кожогиз мырза айтпадыбы, биз кириш үчүн акча керек экен депчи. Ошол акчаны берип туруп аны каматыш керек. Аны каматыш керек. Ар бир киши мисалы ГАИ сени тоссо, пара сураса, ошол пара сураганын тартып алып дагы интернетке жайылтып, аны өзүнүн жазасын бериш керек. Коррупция менен күрөш ар бир адамдын иши. Биз бул жагынан көмөк көрсөтүшүбүз керек.
коррупция менен күрөш мындан ары 2 эсе күчөйт деп ойлойм мен. Азыркындан дагы күчөшү керек. Паракорлор өзүнүн орду каерде экенин билиш керек. Азыркындай өнөктүктү мен мурда байкаган эмесмин, бирок бул жетишсиз деп ойлойм. Президент дагы, парламент дагы, өкмөт дагы мындан дагы күчтүү иштеш керек. Азыркы учурда дагы бир топ партияларда коррупционерлердин беттерин биз көрүп атабыз. Ушундай адамдар менимче өздөрү уялыш керек. Рахмат. Рахмат жоңузга. Ошол эле суроо сизге, Гүлжигит мырза. Коррупция, мен коррупцияны экиге бөлүп кетмек элем. Коррупция негизи мамлекеттик деңгээлде, чоң деңгээлде жасалып аткан коррупция бар. Анан майда барат, күнүмдүк тиричилик коррупциясы бар да. Мен ойлойм, биздин мамлекеттик кызматта иштеп аткан биздин мекендештерибизге айтмакчы элем. Алар айлыгы 10 миң болсо, анан айлык чыгымдары 30 миң, 40 миң болсо, ортодогу айырманы кантип чыгат? Биз коррупция менен күрөшөбүз дегенде, биринчи кезекте коррупция кайдан келип чыгып атат, эмне себептен келип чыгып атат, терең талдоо жүргүзүп, анан ошол себептери менен күрөшүбүз керек да. Жанагы Бизде деле Кытайдагыдай өлүм жазасын киргизип койсо кандай дейсиз? Эми ал акыркы чара, анда Кыргызстандын жарымын өлтүрүп коюш керек болуп калат. Бул тандоо туура эмес да. Мен ойлойм, бул жерде коррупциянын себеби менен күрөшүбүз керек. Себеби менен кантип күрөшөбүз? Өзүңүздөр билесиздер, жана биздин мамлекеттик кызматта иштеп аткан 10 миң айлык алып, анан баягы ортодогу айырманы жапкысы келгенде, алар аргасыздан уялып үй бүлөсүн багыш керек да. Анан алар отуруп ойлоныш керек да. Бул казына эмне үчүн толо эмес депчи. Кыргызстан деген өлкө үчүн 6 миллиарддын тегерегиндеги ички дүң продукция, 6 миллиард доллар тегерегиндеги ички дүң продукция бул болбогон нерсе. Бул биздин экономиканын 30% гана, 70% көмүскөдө. Кыргызстан экономикасынын Кыргызстандын келе аткан бюджети, мисалы 2 миллиард доллардын тегерегинде да, бул да аябай аз сумма. Мына 2016-жылы болжолдонуп аткан бюджеттин дефицити бул 27 миллиард сом деп атат. Эми карабайсыздар, баягы мамлекет казына кантип толот? Баягы көмүскө экономика ачыкка чыкканда толот. Ошолордун эсебинен айлыктарды көтөрүп, жөн эле баягы бир-эки байкуш мугалимди, байкуш ректорлорду, байкуш жанагы жолдо турган биздин май кызматкерлерин бир-эки камера тартып алып эле аларды неметкен, бул ит мышык эч качан токтобойт. Бунун биз себептери менен күрөшүп атабыз да. Албетте, ал күрөшүү да болуш керек. Бирок негизги күрөшүү себептери менен болуш керек да. А себептерде Кыргызстанда тилекке каршы тамыр жайып алган 300-400 киши бар. Ошолордун кара тизмесин тактап, ким кайсы экономиканын кайсы секторлоруна отуруп атат, ошолорду кармап туруп, ошолорду кармаганда бул экономиканын туура жолу чечилет, казнабыз толот. Анан берки урматтуу президентибиздин аппаратынын жетекчиси Нарымбаевдин ушундай иштер менен кармалып калганы бул президентибиздин салымы эмес. Бул жерде президенттин тегерегинде 3-4 чөйрө бар. Ошол топтордун бири-бири менен болгон күрөштүн натыйжасы. Аны президентибиз туура пайдаланып кеткенге аракет кылып атат. Анан дагы бир аябай өкүнүчтүү нерсе, коррупция менен күрөшөбүз деген сотторду, адилеттүүлүктү алып келебиз деген кишилердин тандалганы, башында турган киши ушундай коррупция менен кетип аткан болсо, ушул убакка чейин тандалган сот реформасы деген шылтоо менен тандалган соттордун баардыгы бүгүнкү күндө ошол тандаган киши кандай болсо, калгандары да ошондой. Буну элибиз көрүп турат, урматтуу элибиз көрүп турат. Анан булардын шайлоонун алдына келип туруп таркатып койгон 1000 сом, 10 миң сомдоруна алдамаңыздар, туугандарым. Бул система менен күрөшүү жолу менен гана биз өлкөбүздү көтөрө алабыз. Эгер биз булардын 10 миң сомуна, 20 миң сомуна алдана турган болсок, аны менен ашып барса биз бир ай жашайбыз, туугандар. Бул 20 миң сомго алданбаңыздар, кемсинбеңиздер, туугандар. Рахмат. Болду. Рахмат анда. Жанар мырза, социалдык коргоо боюнча суроо берейин сизге. Улуттук статистикалык комитеттин билдирүүсү боюнча республикада орточо керектөө куржуну 5,5 миң болгон. Ал эми орточо айлык акынын суммасы 12,5 миңди түзгөн. Коммуналдык кызмат акысы тез көтөрүлүп турган учур. Ушул суммага бир айга жашоого мүмкүнбү? Бул сумманы кантип бөлүштүрсө болот, жетиштирип? Орточо 12,5 миңди мисалы үчүн айлык акынын суммасын эсептесек. Коммуналдык төлөмдөргө жетпей калат дейсизби? Утур көтөрүлүп атат, энергетика, свет көтөрүлүп атат. Ушул учурда. Туура. Свет, энергетика көтөрүлгөнгө жараша, баалардын өсүшүнө жараша, менимче айлыктагы
өз убагы менен эт менен көтөрүлүп турушу керек. Мен муну абдан колдойм. Анткени аз айлыкка, азыркы Гүлжигит мырза айткандай, аз айлыкка жашоо мүмкүн эмес. Анан коррупциянын баягы келип чыгышы дагы ушундан улам болуп атат деп атпайбы? Бирок аз акчага жашап аткан карапайым адамдар толтура. Коррупционерлер бул көп алып көнүп калгандар, акчасы көптөр. Алар улам ушул коррупция менен жашап көнүп калган. 10 000 сомго жашап аткан биздин мугалим дагы, башкалар дагы, милиция дагы мындай адамдар бар да. Бул эң негизгиси болбош керек. Бирок социалдык маселеде сиз берген суроонун түпкү тереңинде бул туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында ушул социалдык чөйрөдөгү 2017 жылга чейинки бир катар негизги багыттар аныкталган. Мында айлык акы көтөрүү каралган, бирок эң негизги басымды биз билим берүү тармагын көтөрүүгө жумшайбыз. Ал үчүн өзүбүздүн кыргыз улуттук билим берүүнүн моделин түзүш керек. Мугалимдердин статусун көтөрүү боюнча дагы мен жеке өзүм ушул билим берүүгө мектептерде мугалимдин кадырын көтөрүү үчүн, алардын айлык акысын көтөрүү үчүн абдан жигердүү иштейм деп айтсам болот. Анан ушул 2030 жылга чейин өлкөнүн экономикасы таянган ошо инженерлердин, программисттердин, агрономдордун, жогорку адистеги жумушчулардын мунун баарын даярдоо камсыз кылынат. Биз айтып атабыз, ушул 2 жылга чейин бир дагы эскирген, жарактан чыккан мектептер калбаш керек. Азыркыдай мектептерди куруу саясатын биз улантабыз. 2 жылдын ичинде бир дагы мектеп жараксыз, авариялык абалдагы мектеп калбайт деп биз өз программабызга киргиздик. Сиздин оюңуз азыркы учурда кандай орточо айлык акы болуш керек? Суммасы? Айлык акынын көп болгону эч кимге мындай жолтоо болбойт. Баарыбыз айлык акынын көбөйүшүн каалайбыз. Менимче ушул эми баягы ач көз адам тойбойт эч качан. Бирок биз жалпы менимче ушул 20 миңдин тегерегинде азырынча берип туруш керек, бирок бул улам көбөйүп туруш керек. Бул үчүн жанагы бюджетти үнөмдүү пайдалануудан карасак болот. Анан Гүлжигит мырза айткандай, жанагы көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруудан пайдалансак болот. Кендерди иштетүү боюнча, бул боюнча биздин программабызда так даана жазылган. Мындан түшкөн пайданын аркылуу биз мамлекеттин бюджетин көбөйтөбүз. Бюджет көбөйсө, инвесторлор көбүрөөк келсе, салык көбүрөөк түшөт. Ишкерликти колдосок, ишкерлердин кирешеси көбөйөт. Ал мамлекетке салык көбүрөөк болот. Салыктан биз пенсионерлердин пенсиясын, мугалимдердин айлыгын жана башка маселелерди чечсек болот. Рахмат Жанар мырза, жообуңузга. Сизге Гүлжигит мырза, бизде мамлекеттик кызмат көрсөтүү абдан начар деңгээлде ишке ашат дейт. Кыргызстанда кайсы мамлекеттик больницага кирбес сөзсүз кезекте турасың, кезектер узун жана медициналык кызмат көрсөтүү эптемей эле, дарылар дагы кымбат. Алыс каймактарда мектеп роддомдор жетишсиз. Мектептерде төлөмдөр дагы деле бар. Бирок ошол эле убакта мамлекет тарабынан жарандардан салык өз убагында кадимкидей чогултат. Кыргызстанда салык эсебинен түшкөн каражаттар жана аларды жумшоо механизми ачыкпы? Ачык эмес. Сөзгө жооп берейин. Биздин Эмне себептен? Эмне себептен айтайын? Жанагы айлык аз болгондор баары бир акча бюджетке түшсө, алардын көбөйгөн бюджет, казына аларга айлык болуп кайта келерине ишенбейт да. Ал жака кетти, болду, кайтпайт деген ой менен болгон үчүн ар ким өзүнүн эртеңки куйруктан бүгүнкү өпкө деген принцип менен жашап да. Мына азыр алып калайын, башкасы эмне болсо ошо болсун, мына мен азыр алып калайын деген принцип менен жашайт да карапайым эл, биздин кызматкерлерчи. Эми аларды да бир жагынан түшүнсө болот. Тигилер ошолорду ошого мажбурлап атпайбы? Буну кантип чечсек болот? Сунуш жолдору, буну автоматташ. Сиздердин сунушуңуздар. Биздин сунушубуздар кандай? Биз айтабыз, жанагы айтып атпайбызбы, казынаны толтуруу негизги себептери менен маселенин өзөгү менен күрөшүбүз керек да. Маселенин өзөгү менен күрөшкөндө, эл ошол адилеттүүлүктү көргөндө, популизмди эмес, адилеттүүлүктү чын жүрөктөн күйүп-пышып күрөшкөндү көргөндөчү, элге акча бериштин деле кереги жок. Эл ошол күрөштү көрүп колдогондо, өзү да ошол эле ишкер, мен салык төлөсөм пенсионерге жетет турбайбы деп өздөрү эле барып атпайбы ошогочу. Саясатчыдан бир эле нерсе талап кылынат. Саясат келип кетмен казып бербейт, акча таркатпайт, концерт коюп бербейт, атка минип алып жана стадиондордо жүрбөйт, мактанбайт, жиптерди айдап алып неметпейт. Саясатчыдан бир эле нерсе талап кылынат. Саясатчыдан адилеттүүлүк талап кылынат. Ошол саясатчыдан ошол адилеттүүлүктү эл көрсө, буйрса, эл көрсө, ишкери дагы, медиктер дагы аз айлыкка чыдап, нысап кылып иштеп берет. Рахмат. Рахмат Гүлжигит мырза. Дебаттарга бөлүнгөн убактыбыз ушуну менен аяктап калды. Жыйынтыктоочу сөздү анда
пикирлерге берели. Жанар мырза. Канча убакыт бересиз? 2 мүнөттөн убакыт беребиз. СДБК эгемен, эркин, бакубат өлкөнү курууну көздөйт. Биздин максатыбыз ушундай. Мен жеке тажрыйбамда дагы ушул ак ниет, карапайым, чынчыл адамдарга таянып иштеп келгем. Ошол эле убакта адилетсиздикти, Гүлжигит мырза айтып аткандай, коррупцияны абдан жек көрөм. Бизде профессионал жаш адамдар жетиштүү. Өзүнүн ишин мыкты билген, эл таянган, эл ишенген адамдар бар. СДБК партиясынын келечектеги иштей турган адамдарына мен көзүм жетет. Мындай сапаттуу команда куралды. Буга чейинки эмне үчүн СДБКны тандап алдым дегенде дагы суроо жаралат да. Буга чейин 5 фракция парламенттеги ыдырап, чачырап, өлкөнүн кызыкчылыгы мындай турсун өздөрүнүн алапайын таппай калган учурда ушул жалгыз ушул фракция мындай туруктуу болуп өлкөнү бир нукка салганы үчүн ушул партияны тандадым десем болот. Биз Кыргызстанда эркин мамлекетти түптөй алдык. Революциядан кийинки 5 жыл бизге толук кандуу мындай эркин мамлекетти түптөөгө шарт түздүк. Мына ар бир адам оюн ачык айтат, сөз эркиндиги дагы бар, адам укугу дагы жакшы. Ушундай өнөктүктү биз дагы жүргүзүшүбүз керек. Биз эми эркин мамлекетти толук түптөп алгандан кийин кемчиликтер бар бирок. Толтура кемчилик. Бийликте дагы, депутаттарда, өкмөттө дагы толтура кемчиликтер бар. Анын баарын биз түздөшүбүз керек. Биз эгемен мамлекетти, эркин мамлекетти түптөдүк. Дүйнөдө канчалаган мамлекеттер, нефтиге бай мамлекеттер, эбегейси чоң мамлекеттер азыр өздөрүнүн алапайын таппай, эгемендиги үчүн күрөшүп атат. Бизде ушул эгемендикти түптөдүк, биз кайда бараткан жолубузду билебиз. Эми биз өнүккөн, бакубат мамлекет курууга баарыбыз жан өрөшүбүз керек. Мен ушул коррупция жаатында, билим берүү жаатында дагы бир топ маселелерди айтсам болот, бирок эң негизгиси элге кайрылганда бир нерсени айтат элем. Сындаш ар бир адамдын колунан келет. Бирок ошол сынды ичине кирип, мамлекетке жардам берип, биз баарыбыз бир бийлик үчүн, бир президент же бир киши үчүн кызмат кылып аткан жерибиз жок. Бул аракетибиздин баары эл үчүн иштегенге, бир элдин турмушу жакшырса экен деген ойлор. Мен жана поездди салыштырып өттүм. Поезддин сыртынан кол булгап туура эмес баратасың деп кыйкырып койгондун ордуна биз кирип поезддин ичине, поездди башкарып аткан адамга чейин жетип, бул жол туура эмес, бул жол туура деп көрсөтүп койгон акыбалга жетишибиз керек. Сындаш баарынын колунан келет. Бирок мына бардык партияларга дагы ийгилик каалайм. Ошол эле убакта Гүлжигит мырзанын дагы парламентке барып, бакыйган депутат болуп, элдик өкүл болушун каалайт элем. Мекен ынтымагы партиясына дагы ийгилик каалайм. Рахмат Жанар мырза. Гүлжигит мырза, сөз сизде. Урматтуу мекендештерим, урматтуу айрыкча түштүк жергесинин Жалал Абад, Ош, Баткен бул 7 каналды ушул аймактагылар көрүп аткан үчүн түздөн түз кайрылгым келет. Миграцияда жүргөндөрдүн 70-80% Ош, Жалал Абад, Баткенден болот. Мен алар менен баары менен жетекчилери менен ар бир айылдын, райондун лидерлери менен жолугуп чыкканмын. Көйгөйлөрдү билебиз. Биз жөн эле сындап аткан жокпуз. Биз баягы рульда ким турса, аткаруу бийлигинде ким турса, ошолорго көйгөйлөрүбүздү айтып, чечип бергиле деп эле анан айында деп эле кайрылганбыз. Бирок биздин жасап аткан кайрылууларыбыз жөн эле полкаларда чаң басып жаткан үчүн биз аргасынан саясатка барып атабыз. Могу саясатта жүргөндөр эле биздин бир тууганыбыз. Биз каалайт элек, биз өзүнүн жумушту аткарып эле, жеке турмушта маселелерибизди чечип эле жүрө берели депчи. Бирок ушунча мамлекеттин Жанар мырза айтып аткан поезддин жүрбөй атканын, ошол рульда отургандардын жүргүзбөй алып атканын биз көрүп туруп, мындай айда, тигиндей айта дегенге укугубуз бар да. Анан унчукпай тура берсек, бул да кылмыш. Анан бир нерсе мындай айда десе, сында десе да, бул да туура эмес да. Мен ошо мекендештериме кайрыла кетмекчи элем да. Силердин партияңар каякта жүрөт, эмнеге көрүнбөй атасыңар десе, ошолорго жооп берип коеюн. Эмне үчүн биз көрүнбөй атабыз? Биз эфирлерге чыга албай атабыз. Бизге эфирлерге мындай чектөө коюлган. Шайлоого ошон үчүн катышып атабыз. Могу биометрикалык маалыматтар деген көз боомочулукка алдамаңыздар. Жанагы толгон токой маселелердин баардыгынын бир эле чечими бар. Сиздердин эркиңиздер көрсөтүлүшү керек да. Ошол сиздер эркиңиздерди туура көрсөтүп, ошол берген добушуңуздарды сактап калсаңыздар гана биздин жардамыбыз тие алат сиздергечи. Болбосо сиздер бизди шайлап коюу менен эч нерсе жоготпойсуздар. Эмнеге дегенде 5 жыл мына бийликте тургандар, буларга да шанс бердик. Булар колунан эмне келет, эмне келбегенин көрдүңүздөр.
ушул убакка чейин макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн, социалдык маселелердин чечилбегенин баардыгы эмне үчүн чече албагандыктарынын себебин өзүңүздөр билесиздер да. Ушул убакка чейин чечилбеген маселелер, ушул убакка чейин чече албагандар, ошо бийликте тургандар капа болушпасын. Мындан кийин дагы чече албай турганын көрсөткүчү да. Ошондуктан сиздер жаңы адамдарды шайласаңыздар, эч нерсе жоготпойсуздар. Эмне дегенде, эски адамдарды шайласаңыздар, ансы деле ушул эле нерсе болот. 2020-жылы деле ушинтип сүйлөшүп отурган болобуз. Бирок 5 жылда көп нерсени жасаса болот. Бир жок дегенде өнүгүп кетпесек дагы, ошо өнүгүү жолуна түшүп алганыбыз, фундаменти туура түзүп алганыбыз маанилүү болуп атат. Эми сиздер айтып атпайсыздарбы? Силер келсеңер эмнени кыйрап бересиздер деп. Бизде жаңы адамдар келсе 50% шанс бар. Жаңы адамдар эч нерсе кылбаса дагы эл эч нерсени жоготпойт. Эмне дегенде 50% булар балким бир нерсени жасап ийет деген мындай мүмкүнчүлүк бар да, теория вероятности деген теория бар да. Ошондуктан, урматтууларым, сиздерге май талкан бергенди, бензин куюп бергенди, акча таркаткандарды, аларды укпаңыздар. Биз сиздерге адилеттүүлүктүн алып берип беребиз. Сиздер ошо адилеттүүлүктүн аркасы менен сиздер өзүңүздөр маянаңыздарды көтөрөсүздөр. Ошо маянаңыздар менен каалаган концертти көрөсүздөр, каалаган май түшүктү ичесиздер, каалаган ресторанга барасыздар. Кемсинбейсиздер. Рахмат. Келечекке үмүттөнөлү, эскилерге үмүттөнбөйлү, келечекти жогото албайлы. Мекен ынтымагына добуш бериңиздер, урматтуу мекендештер. Рахмат. Мен сөз берем, жеке сөзүм берем. Эгер мен адилеттүүлүк үчүн күрөшпөй туруп алган болсом, ала тоого чыгып, мени атып салсаңар да мен макулмун. Чоң рахмат. Жоопторуңуздар үчүн чоң рахмат, урматтуу мырзалар. Дебатты ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизде бүгүн Кыргызстан социал-демократтар партиясынан Жанар Акаев жана Мекен ынтымагы партияларынын өкүлү Гүлжигит Исаков болду. Келип өлкө үчүн маанилүү эсептелген суроолорго жооп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ынтымак болсун. Көрүүчүлөрдүн эсине бизде дебат дагы да уланат. Эмки жарышка бизде Бирбол жана Ардамыз партияларынын өкүлдөрү келишет. Ал эми каршылаштардын ысынын азырынча сыр катары калтырам. Саламатта калыңыздар.